Упанай Жаныбек кызы 20 жашта. Кыз баланын коомдун көрүнбөгөн бөлүгүндө болсун деген жакындардын пикирлерин өзгөртүүгө жетише алган. Жаштайынан ичинде каткан укук коргоочу болуу ниети мектепти аяктаганда ишке ашпай калчу абал жаралган. Жогорку билим алуу үчүн чоң атасы караманча каршы туруп, ал эле эмес кесип тандоосу да жакындарынын чечими менен араң кабыл алынган. Юрист бул менин балалыгымдагы кыял болчу да. Мен балалыгымдагы кыялды ишке ашырайын деп жатканда үйдөгүлөр кичине тоскоолдук кылып калышты. Анан эмеге окусаң, Баткен мамлекеттик университетине окуйсуң, башталгыч класстар адистигине деп, анан чоң атамдын шартына макул болуп тапшырдым. 172 балл менен тапшырдым, жалпы эсеп менен. Тапшырып, кийин чындыгында өзүң кызыкпаган адистик боюнча окуй албайт экенсиң. Кызыгууң да кайтат экен. Анан ошентип жүрүп мен мен окуй албаймын, бул кесипте окуган мага жакпады, мен сабакка баргым келген жок, мен ушундай эме бар экен, агай менен сүйлөшүп көрдүм, котором десем үйдөгүлөр макул болушту. Атам менен апам, главный атам менен апам макул болушту. Анан чоң атама айтпай эле атам апамдын ыраазычылыгы менен юриспруденция адистигине котордум. 1 жыл бою жакындарына үй бүлөсүнө түшүндүрүп олтуруп, 2 курска өткөндө гана юридикалык бөлүмгө которулууга макулдук алган Упанай болду эми деп олтуруп калбай, эл аралык уюмдар менен кызматташуу, коомдук иштерге катышуу менен өз кесиптик чеберчилигин арттырууну ниет кылып, изденип, Бириккен Улуттар уюмуна ыктыярчы катары тартылып, жайкы эс алуу учурунда жарандарга акысыз юридикалык кеңеш берип иштеген. 3 айлык каникул мезгилинде Айдеркен шаардык мэриясына барып, 1 ай бою элдерге акысыз юридикалык жардам көрсөтүп келдим. Ал жерде мага кайрылгандардын көпчүлүгү документ алуу боюнча, анан Өзбекстандан чыккан жарандар кандай паспорт, кандай документтерди кайсыл жерге барып алуу тууралуу ошол жөнүндө информация берип жүрдүм. Мен бул эмеде практикада өзүмө көп нерсени алдым. Элдер менен кантип баарлашканды үйрөндүм. Андан сырткары справка жазганды үйрөндүм. Мындай чоң адамдар менен же кызмат адамдары менен иштешкенди үйрөндүм. Айыл жеринде чоңойгон кыз келиндерге тартынуу, кимдир бирөө кагып коебу, айландадагылар кандай кабылдайт деген сезимдер калыптанып калган. Бул көнүмүш көпчүлүктү артка тартып турат дейт. Азыр аялдар менен эркектер тең укуктуу деп айтышканы менен андай эмес. Үй бүлөнү эркектер башкарыш керек деген эме менен түшүнүк менен жашашат айылдачы. Ошонун негизинде мындай балдар жабыр тартып калган учурлар болот, аялдардын укугу тебеленип калган учурлар болот да. Кыздардын көпчүлүгү мындай коомго аралашкандан коркушат да, себеп дегенде бирөөгө барып сүйлөсөң же мындай кеңири бир жерде бирөө менен турганды уят көрүшөт да. Анан ошонун натыйжасында мындай кандай десем, өзүбүздү ар дайым артка тартып турабыз да. Айыл жериндеги башкалар сыяктуу эле илберинки кыздан, элеттеги жарандардын, айрыкча кыз келиндердин укугун талашкан укук коргоочуга бир кадам калып турат. Упанай жакынкы айлардан баштап Баткен шаары үчүн уюшулуп жаткан юридикалык клиникада калктын аярлуу катмары үчүн акысыз укуктук кеңеш берүүгө тартылат. Клиниканын ачылышында клиниканын ачылуунун негизги максаты ушул жерде юридика бакытында даярдалып жаткан студенттер өздөрүнү практикада ушул элдерге жардам көрсөтүүдө, ушул жерде практика өтөө жана мекемеси катары кызмат кылат да. Ошонун ичинде Упанайды биз ушул мугалимдер менен бирдикте ушул коомдун аярлуу катмарына жардам көрсөтүүдө, ушул клиниканын иштөөсүндө ушул кызматкер катары ошол жерде отуруп, мугалимдер менен бирдикте ушул жардам көрсөтүүчү кошумча кызматкер катары иштетебиз. Упанай Жаныбек кызы өз аракети менен 1 жыл болбосо 2 жылы тыным албай түшүндүрүү, пикирлерди талкуулоо менен чыңалууну да жаратпай, сабырдуулук аркылуу өз максатына жете алды. Курбалдаштарына, элеттеги кыз келиндерге да өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, коомдун өнүгүүсүнө, өзүн өзү өнүктүрүүгө, чечимдерди кабыл алууга, аралашууга да үндөп келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.